Assalamu alaikum tuğanlar. Qandaysыңар? Kutman taң biz saat boyunca 9. Gruppalarga bölüşөбүz. Бүгүнкү темабыз Кыргызстан канткенде ушул туңгуюктан чыгат деген тема болот туғандар. Канткенде ушул туңгуюктан чыгып кетебиз. Ушу кризистен чыгабыз. Ушул боюнча тема. Сону бүгүн ойлонуп, ой пикирибизди айтып кетебиз. Туғандар, мындай болуп калды да, мен сиздерге айтайын. Өтө коркунучтуу абал келип калды Кыргызстандачы. Бул саясатчылар, биздин саясатчы болбой калды көбүчө. Биздегилер арамкор саясатчылар, Группага бөлүшүлөсүңөр туғандар. Өзү саясат жүргүзгөн адам, мындай орустар политика жүргүзгөндө мындай өтө красивый политика жүргүзүш керек саясаттычы. Элдин камын көрүп, а биздеги саясатчылар мындай калды туғандар. Биздин саясаттагылар баягы биздин саясатчылар только ушу акчанын кулу, баягы пактагорлук болуп, ушундай болуп калды да. Азыр мен сиздерге башынан айтып кетейинчи туғандар. Азыр мындай болду. Жээнбеков келди бийликке. Жээнбеков келгенден бийликке. Райым миллион бул Атамбаев маалында Райым миллион болбоду беле. Анан Жээнбеков бийликке келди. Жээнбеков келгенде Сапар Исаков премьер-министр эле Атамбаев приказ берди. Райым миллионду иштен алып салды. Ага чейин Жээнбеков Сапарга звонок кылып, Сапар Исаковго кой, алба деп. Ошентип конфликттин баардыгы ушудан башталат да тугандар. Ушудан башталат. Бул айткандан ошодон кийин Райым миллион өзүнүн саясатын жүргүзө баштады. Менин анализим боюнча мындай тугандар. Райым миллионду саясатка даярдашып, ушул саясатка киргизип, саясат менен алек болуп, биз анда таң калбашыбыз керек да, эртең Райым миллион президент болуп калышы да мүмкүн да тугандар. Ошону эстеп жүрсөк. Райым миллионду ушу президенттикке даярдап атабы деп ойлоп калдым да. Кандай дейсиңер? Мен өзүм жеке анализим булчу. Себеби Жээнбековду Райым миллион жөнүндө айтканда Жээнбеков айтат эле го, факт бергиле, факт деп. Факт. Ошентип жүрүп факт деп туруп Жээнбектин башына Райым жеди деңиз. Жеди. Эми Садыр Аба келди, Садыр Аба эми сценарий кылып, ташөкө сценарий кылып, камап, кайта үй камагына кой берип, кайта камап, 260 000 штраф берип, дагы камап, частный клиникага ооруп калды деп чыгарып коюп. Райым миллион ооруй турган адам эмес да тугандар. Райым миллион эми жакшы адамдыр, бирок бизде саясат ушул болот да тугандар. Мына мисалы Америка Кошмо Штаты тугандар. Бекерден бекер Магнитский списокке киргизбейт да тугандар. Бекерден бекер Магнитский списокке киргизбейт. Ошого тугандар. Берки Камчы Колбаевга бекерден 5 миллион доллар награждение кылып да, ким берсеңер 5 миллион доллар депчи. Тугандар, ошон үчүн мындай өзүбүз анализ чыгарып көрөлүк тугандар. Неге Райым миллионду сока деле факт бергиле деп камалбады? Райым миллионду ушул Садыр Абабыз деле камайт, сценарий кылат, бирок соттон актатпай штраф берип чыгып кетет. Анан мен деле ушу күмөнүм бар да тугандар. Ушул Райым миллион 2 миллиард төлөдү дегенге кимдин күмөнү бар? Мен мисалы личный күмөнүм бар. Действительно төлөдү. Менин күмөнүм бар тугандар. Себеби ал жерде шоттор болуш керек. Мен ошол азыркы бийликке айтып кетет элем. Ушул Райым миллион шотторду көрсөтпөйсүңөр, бир көрөлү тугандар. Шотторду көрүп,
действительно төлөдүбү же төлөбөдүбү. Эми элдин көз боемочулугун жакшы карап турам да туугандар. Көз боемочулук өтө жакшы болуп атат туугандар. Эми мындай айтайын десем, бул жерде Садыр аба деле өзү, мен айтпадым беле. Садыр аба Садыр аба бул деле кукла болуп калды да, булардын курмандуу болуп калды деп ойлоп калдым. Менчи анализдеп отурупчу, себеби кечээ бийликке келишинде булар билген, бул ушундай болушун билген. Мен угушум боюнча Садыр абаны түрмөдө атайын кармап турган. Себеби Садыр аба эте ушундай болуп кете турган соң ушундай ходдорду кылган да булар саясаттычы. Если ушундай болуп чыгып, эли кыргыз эли чыгып парламенттик шайлоого жыйынтыкка жокко чыгарса, биз Садыр абаны алып келип коюп коебуз деген нерсе болгон экен туугандар. Буну ачык эле айтыш керек. Буга көп күбөлөр көп туугандар, себеби ошо Садыр аба түрмөдө жатканда мен президент болом деп көп жерлерде айткан да, имиш деп мен уктум ошол нерсени. Бирок мен көргөн жокмун, уктум. Туугандар, эми биздин шор кыргыз элибиздин пешенесине годелек тепкен окшойт, же годелектин годелеги тепкенин түшүнбөйсүң. Ушул президент тандашта адашпасак дейт элем да. Кечеги 5-октябрда болгон окуя бизге сабак болуш керек эле да. Азыр ошол 5-октябрда болгон окуяга эч ким, бир саясатчылар баа бере элек көбүчө. Бул төңкөрүшпү же башкабы же революциябы, эч ким баа бере элек да. Эч ким буну анализдеп результатын айта элек туугандар, эмне болгонунчу. Кечеги 5-октябрда болгон нерсе болгондон кийин, мисалы, ошол кыргыз эли чыгып туруп, Райым миллион качып кетип аткан, укасы качып кетип аткан, ошо баардыгы качып аткан жерден чөтө андай ход башкача жүрүп кетти да туугандар. Башкача ход жүрүп кетти дагы. Садыр абаны чыгарып коюп туруп, анан элдин нугун башка жака бурушту туугандар буларчы. Самым деле ошо эле атын жөнүн өзгөртүп качып атпады беле Райым миллиончу. Анын укасы Тилек Карасуунун акими Өзбекстандан кармап келишип турабы, чек арада качып кетип аткан жерден. Булардын баардыгы качып аткан туугандар. Качып, анан чөтө ход башкача жүрүп кетти дагы. Анан кийин эмнегедир келишимдер түзүлүп кетти дагы. Анан элдин нугун башка жакка буруп кетти. Кечегинде ошол эл чыкканда до конца чыгыш керек эле да. Анан туугандар, дагы бир нерсени айтып кетейин. Кечеги баягы 6-октябрда болгон окуяда баягы ошол жерде баягы Сариев, Мариев адамдарды каап уруп жүрбөдү беле? Ошол жерде баягы эски чиновниктерди кармап алып эле сабап ошо элчи. Ошол жерде атайын уюштурган адам бар туугандар. Ошол адам, мен сиздерге айтып кетейин, Ташиев. Ошол эле кимдер калтакчы эти ошону, кайсы саясатчылар калтакчы эле? Ошонун баардыгын уюштурган ошо Ташиев, ошол жерде баягы Аспеков деген бар эле. Ким билет ошону? Азыр түрмөдө жатат, баягы Дашковдон акча ала коюп, азыр түрмөдө жатат туугандар. Мен угушум боюнча бул Аспеков ошо Дашковдон $250 миллион алды деп уктум окшойт. $250 миллион алды деди. Бирок туугандар, ал жерде еще бир соучастник бар. Азыркы Бакай деп жүрөсүңөр го, Бакай деп бир эфирде жүрөт, баягы Кашкарбаш бир деген. Ошол соучастник преступления, ошол эле Аспековдун подельниги туугандар. Себеби ошо $250 миң ошо экөө бөлүшкөн туугандар. $250 бир $125 миң бөлүшүп, Аспеков түрмөгө киргенде Бакайга показания берген. Бакайга показания бергенде берейин дегенде үстүдөн бийликтен адамдар чыгып, өзүңүн мойнуңа ала бер, Бакайга тийишпе деп коет. Ошентип Бакай азыр офис болуп калды, көрдүңүздөр. Каяктан Бакайдан $125 миң пайда болду. Ошонун тапкан акчасы ошол Дашковдон келген. Дашков деген ким бул? Дашков деген бул баягы темир жолдо иштеп жүргөн, ошо темир жол боюнча болсо эле ошол Дашковчу. Бул Дашков отуруп да чыкты окшойт бул Дашковчу. Бул эми авантюрист да бул Дашковчу. Мен угушумча бул Дашков, мына Коля камчы барго, ошонун досу. Экөө дос болуп кетеби ошондой примерно, мен угушум боюнча. Туугандар,
Анан мен азыр дагы бир нерсени айтып кетейин туугандар. Мына ачык айтыш керек. Мына эми бул саясаттын сыртка чыгыш керек да. Мен айтпасам башкасы айтат. Эми аманчылык, тынчылык болсо, канча жаш берсе ошончо жашайбыз. Ажал келсе кетебиз дегенде бир башка бир өлүм деп коет. Туугандар эми ачыкка чыгыш керек. Мынабу Жээнбеков, Райым Миллион, Садыр Аба, Ташиев, Коля Кыргыз. Анан Акылбек Жапаров булар бир команда болуп алышты туугандар. Саясатты азыр Кыргызстанда ушулар мындай айтканда Кыргызстанда ушулар башкарып атат азыр туугандар. Ошону мен кыргыз элине ачык айтып кетем туугандар. Биз кечеги 5-октябрда болгон окуядан кийин кайта кыргыз элинин жеңишин тартып алышты туугандар. Башка нукка алып чыгып өздөрүнө тартып алышты туугандар. Кече до конца баш келгиле да туугандар. Мен ошо митингге чыккандарга айтып кеттим, ошо до конца кууп, Райым аканы да кууп, башкасын да кууп, Жээнбековтерди камап, ошенткенде бизде азыр башка саясат жүрмөк туугандар. Башка саясат жүрмөк. Себеби булар инициативаны алып алышты дагы, шарт инициативаны алды дагы. Эсли булар мындай болгондо Атамбаев менен Бабанов бирип кетпедиби туугандар, көрдүңүздөр, а? Булар бирип кеткенден коркуп кетти да. Бул Атамбаев менен Бабанов бирип бийликке келип кала турган болсо туугандар, көрдүңүздөр, баягы токтога тийип болсо бул Жээнбековдер камалмак туугандар. Райым Миллион, Жээнбековдер камалмак. Ошон үчүн булар ошо коркконунан болсо Атамбаевди соттон кое берди деп уктукпу, же бир жумага кое берди деп, түрмөдөн кое берди деп уктук да, туурабы? Ошол нерсени кайта Атамбаевди түрмөгө апарып тыгышты. Себеби Атамбаев түрмөдөн чыгып ошол бош болуп свободада жүргөндө, саясатка аралашып кеткенде, саясатка бийликке аралашып кеткенде туугандар, ошол эле Жээнбеков, ошол эле Райым Миллион камалмак туугандар. Ал души камалмак. Ошон үчүн кайта Атамбаевди түрмөгө тыгып коюшту. Эми булардын кандай келишими болгонун мен билбейм. Эфирди бөлүшөбүз туугандар. Эми ушул кыргыз элинин саясатчыларына мен тилеп кетет элем, эми силерге инсап берсин туугандар. Саясатты өтө таза таза алып барышыңар керек. Бул саясат деген эмне туугандар? Бул саясат деген искусство. Искусствонун бир түрү. Бул саясатта таза, ак болуп саясат жүргүзсөң туугандар, кыргыз элинин камын көрүп, мынага окшогон арамкорлорго окшогончу красивый мындай саясатты жүргүзсө болмок да, буларча буну ошону кыла албай атат, ага деңгээли жок. Деңгээли жок. Ошон үчүн эми мен бүгүн информация түшүп атат. Менин коопсуздугума байланыштуу. Менин коопсуздугума байланыштуу. Мен коопсуздугума байланыштуу этият болуңуз, ал кылыңыз, бул кылыңыз, уже Кыргызстандан заказ кеткен, сизди издеп жүрүшөт деп. Эми мен айтып кетейин туугандар. Эми корсоок жүрө беребиз. Кудайга шүгүр, иншалла 3 балам бар, ата энем бар. Эми кыргыз элим деп бир ачыкка чыгыш керек болчу да, чыгыш керек болчу, ачыкка бардык нерселер чыгарып, мен чыгарбасам ушу боюнча баары акыретте чыкмак да. Акыретке чейин мен ачык айтып коеюн ушул нерселерди. Эмнеге кечеги шайлоодо Адахан Кимсанбаевич утуп чыккан жеринен Садыр Абага ыйгарып коюшту туугандар. Себеби булар ошол эле Райым Миллион, ошол эле Жээнбековдер Атамбаев деди, Адахан Кимсанбаевич келген учурда булар камалмак туугандар. Ошол эле Райым Миллион, ошол эле Жээнбековдер бардыгы камалмак туугандар. Бул баягы Садыр Нуркожоевич келгенде, Садыр Аба бийликке келгенде мен уюткага ырым кылып туруп, ар президентти камап, бирөөсү аякта каршы жүрөт, бирөөсү биякта каршы жүрөт, бирөөсү түрмөдө отурат, ырым кылып калтырып койдум деген сөзү ушудан туугандар. Ырым кылбай эле, калтырбай эле, булар өздөрү бир команда болуп калды. Келишим түзгөн, келишим түзүлгөндөн буларга компромат бар. Компромат бар үчүн буга бийликти берди. Мындай ачык саясат жүргүзгөн адам мындай экен да туугандар. Эми мен көп информацияны билем, мен информацияны жакшы эле билем. Бийликке келгенде, президенттикке келген адамга обязательно бир компромат алышат туугандар. Ошону билип коюңуздар. Себеби бизде олигархтар бар. Ошол эле баягы Кыргызстандын көмүскө дейм да,
көшөгөдүн арагында жүргөн бизде олигархтар бар туугандар. Өтө күчтүү баягындай гиганттарчы. Ошолор башкарат биздичи. Анан ошол президент деп айтылат аты, заты. Бирок самым деле ал башкарбайт туугандар. Көшөгөнүн аркасындагы ошо чоң гиганттар башкарат туугандар. Чоң акча роль ойнойт туугандар. Эмнеге эл кыйналат туугандар? Булар может президент иштейм аракет кылат, бирок ага возможность бербейт да туугандар. Может аракет кылат, ушу кыргыз элим кыйналбасын, ушул кыргыз элим кыйналбасын, мен ушундай аракет кылып иштейм дейт, бирок ошого возможность бербейт. Эмнеге кечегинде 94 депутат жаңы конституциянын долбоорун кабыл алып беришти, билесиздерби эмнеге? Коля кыргыздан коркту да. Ачык айтайын. Себеби олар, мен деле түшүнүп турам булардычы. Коля кыргыз эми давление кылышы мүмкүн, эми ал эми мындай айтканда преступный мир да. Эми аларда семья бар, бизнес бар дегендей туугандар. Ошол бизнесин алдырып койбойн же бала чакасына зыян келип калбасынчы, аялына, кызына ошондой нерселер болот да. Эми мен туугандар дагы сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Бүгүнкү саясат, ушу саясат боюнча болду, ушу туңгуюктан кандай чыгабыз деген группаларга бөлүшүп кетиңиздер. Ушул туңгуюктан чыгыш үчүн таза адамды эл өзү алып келиш керек да туугандар. Качан гана эл алып келбегенче элдин жеңишин кечегинде урдап алышты да. Урдап алгандан кийин альтернатива кылып туруп Садырованы түрмөдөн алып чыгып, алып келип коюп коюшту. Садыровдун алып келип коюшуна туугандар бир себеп. Бул киши ошол кумтөр боюнча камалып, популист сөздөр менен чыгып, ошентип камалып жүрүп, кечегинде чыккандан кийин келишим түзгөн. Ошол эле Ташиев, ошол эле Садыр Жапаров, Жээнбеков, Раим Миллион, Коля болуп келишим түзүшкөн дагы. Компроматы бар үчүн буну бийликке койду. Любой момент, мындай айтканда, орустар айткандай, казал отпущение кылып Садырованы любой момент жарга түртүшү мүмкүн. Ошону сезип атабы экен Садыровачы. Себеби бул кукла ошондой болот экен да, кукла деген ошондой болуп калат экен. Ошон үчүн жеке мен өзүм пикирим да, мен буга бирөөгө тааныган жокмун, жеке пикирим туугандар. Менин бул анализдерим, саясатка түшүнгөн анализдерим айтып атам менчи туугандар. Эми кандай болушу мүмкүн? Эми кыргыз элин ушинтип алдап жүрөбү туугандар. Камайт, клиникага чыгарат, домашний арест кылып, үй камагына чыгарат. Эл ишенип атат да, баягы Айбек туура бир айга камалганы, бул жерде ошол Тилекматтын камалганына мына Жээнбековдер күнөөлүү туугандар. Ошо Жээнбековдордун приказы менен ошо камалды туугандар. Мен ачык эле айтып кетейин. Жээнбековдор приказ берди, себеби Жээнбековдор Асылбек Жээнбеков саясатта калган туугандар. Асылбек Жээнбеков саясатта калганда ошо баягы Тилекмат мына депутаттар мыйзамсыз таркасын деген чыгып атпады беле, ошондой менен таркасын мына 120 депутат мыйзамсыз. Ошон үчүн камалды. Бул бак ойлоп атасыңар, ошол теңир тоо дейм белки. Жетим тоо боюнча да чыккан бул. Жетим тоо боюнча эми мен айтып кеткем, Садыроваңар аны берип бергем давно. Ага биз канча аракет кылсак деле, аракет кылбасак деле болду. Ал чечилген уже. Кытайга берилет болчу. Анан анча мынча менин эфириме мындай крышанутуйлар кирип калат. Мындай адамдарды биз заблокировать этип коебуз. Туугандар, сурооңуздар болсо бериңиздер, сурооңуздарга жооп берейин. Эми информацияны жакшы эле менде, Кудайга шүгүр, информацияны жакшы эле билем. Деңгээлим деле жетет, акылым деле жетет. Биз кыргыз эли ишенчеге эле экенбиз. Жомокторго ишенген, популист сөздөргө ишенген. Кечеги 5-октябрда болгон жеңишти ошол Үмүт Жигитиз өтүп кетти мисалы. Эмнеге ошол Үмүт Жигитиз өлдү, бир көзү айрылды, колунан айрылган ошол адамдардын эч ким ойлогон адам жок. Себеби билесиңер да, баягы ырым кылып мен калтырып койдум дегенин аркасында дагы бир саясат бар. Бул ырым кылып таштабаганда туугандар, бул Жээнбековдун кудурети да жетпейт эми камагангача.
бул ошондо кууп чыкканда, ошондо буларды кууп чыкканда, мына ошол эле Райым Миллионду, ошол эле Сокол Жээнбековду кууп чыкканда, Асылбекти, ошондо башкача саясат жүрмөк туугандар. Ошондо деле Садыр Аба чыкмак эмес, башка саясатчы келмек. Бул жерде булар инициативаны, ошо кыргыз элинин жеңишинин инициативасын өзүнө алышты дагы. Кыргыз элди көз боемоочулук кылып, кукланы койду. Ошо эми бул мындай айтканда кукла Садыр Аба. Действительно, Садыр Аба кукла болуп калды. Буларды любой күнү, бул кайсы күнү болсун, бир күнү жарга такап туруп таштай берет. Муну делечи, ушу Жээнбековдей катары элечи. Булар эми азыр бир команда болуп калды да. Эми булар азыр бир ошо кландар, Кыргызстанды башкарган кландардын бирлери, ошол эле Жээнбеков, Райым Миллион, ошол эле Койла Кыргыз. Булар бар, бир Ташиев бардыгы бир болуп калды. Эми бул жерде айттым, кызыктар Жээнбековдор. Тилекматтын камалышына кызыктар Жээнбековдор. Ошолордун заказы менен камалды туугандар. Себеби бул бала Тилекмат ошол 120 депутаттын таркалышын талап кылган. А берде Асылбек Жээнбековдун приказы болгон, ошо эмнеге именно МВД кармады? Эмнеге УКМК кармабады? Именно МВД кармады. Ошого да суроо, өзгөргө суроо берип көргүлүңүздөр. Буга может Садыр Абанын тиешеси деле жоктур. Может, вообще тиешеси деле жоктур. Садыр Абага кызыгы деле жок болсо керек, ол Тилекматты түрмөгө апарып алганданча. Бул жерде мен айтып атпаймынбы, мына кландар, ошол эле Райым Миллион, ошол эле Жээнбековдор, ошол эле мен айтып кеткендер. Булар бир командада. Бул жерде мен айтып атам, Жээнбековдун заказы, Тилекматтын отурушу Жээнбековдорду күнөөлөгүлө туугандар. Мен сиздерге айтып кетейин. Менин билишимче ушу Жээнбековдор заказ кылган Тилекматты отургузганга бир айгача. Анан ошол Свердловский сотторго кайрылып кетет элем туугандар. Жоопкерчилик болот, обязательно жоопкерчилик болот. Ошону эстеп жүрүңүздөр. Мен азыркы судьяларга айтып кетейин. Бир ай камаганыңыз, мисалы, ошо санкция берип бир ай камадыңыз. Сиз адилеттүү чечим чыгарбадыңыз. Тилекмат бул сизге башкаларга окшоп кыргыздын канын ичкен жок. Бул активист жигит, кыргыздын элинин көйгөйүн чече турган бала болчу. Ошол эле четин тоону коргоп чыккан бирөөсү туугандар. Группаларга бөлүшөбүз. Эми ошентип алданып жүрө беребиз тууган. Эмне дейсиз эми? Алданып жүрө беребиз. Эми алданганды жакшы көрөт экенбиз. Эми өзүбүз анализ чыгарбасак болбойт да туугандар. Өзүбүз анализ чыгарышыбыз керек. Анализ чыгарып туруп мындай өзүңөр эле бир эле суроо берели туугандар. Эмне үчүн Жээнбековду болуптур? Жээнбековдор берки чоңуна берки экси берди дейли. Майли ал экси берди. Асылбек камалыш керек эле да. А эмнеге Асылбекти камабайт? Ага кудурети жетет болчу. Керек болсо Жээнбековду кечеги Сооронбай экен, кечегиндеги Үмүттүн өлүмүнө ушул күнөөлүү. Көзүнөн айрылган жигиттерге ушул күнөөлүү. Колунан айрылган жигиттерге ушул күнөөлүү Жээнбеков мисалы. Ошон үчүн туугандар, мен дагы чакырып кетет элем, кайды кери карабайлы. Бул Тилекматты биз кече уктум, бул голодовка жарыялаптыр. Мен Тилекматка айтып кетем, тууган, голодовка жарыялабай тынч эле отуруп тур, жарыябай элечи. Кудай кааласа, Алла таалам бар, карап турат тууганым. Бир күн көрдүңбү, кече эле ким эле, бүгүн ким болуп калды, ошол эле Садыр Аба. Кече эле Зеге эле, бүгүн уже президент. Тууганым, может сен пешенеңе деле бир нерсени жазып койгондур. Мен бир дагы таң калбайм, ушул Тилекмат эртең чыгып же бир чоң должностко отуруп калбаган мен таң калбайм. Себеби Алла тааламдын кудурети ушунчалык күчтүү экен. Бүгүн кечеги отуруп жүргөн Зек бүгүн президент болуп калды. Ким ойлоду эле аны президент болот деп? Эч ким ойлогон эмес. Ойлогусу да келген эмес. Алла тааланын кудурети да туугандар. Ошон үчүн биз бир нерсе айтып кетерим ушу. Алла тааландан тиленин ушу биздин кыргыз мамлекетине инсаптуу Адахан Кимсанбаевичке окшогон кишилер көп болсо туугандар. Мына ошого окшогон кишилер бизде таза адамдар өтө көп. Өтө эле көп адамдар, мисалы, таза адамдар неге бийликке келбейт туугандар? Билесиздер неге келдирбейт? Коркушат туугандар. Таза адам келсе, булар жоопкерчиликти тартып калабыз деп, ошон үчүн жолу түшпөйт туугандар. Ошол.
мен ушул 3 бийликте тең. Ошол Атамбаевда деле шайлоодо президент шайлоо Атам 2011-жылы деле Адахан Кимсанбаев утуп чыккан. Ошондо деле Атамбаевга ыйгарып коюшту. Жээнбеков менен дагы баягы 2017 шайлоодо Мадумаров утуп чыккан. Мадумаров утуп чыгып туруп Жээнбековго ыйгарып коюшту. Мына кечеги шайлоодо деле Мадумаров утуп чыкты туугандар. Бирок Садыравага ыйгарып коюшту туугандар. Мына чыныгы фальсификасы жок болгон выбор ушундай болот да, өзү самым деле. Ал жерде көп билет күбөлөр көп. Чынында бул жерде фальсификация болуп утушту мына ыйгарып коюшту. Садыравага 2017-жылы Жээнбековго, 2011-жылы Атамбаевга ыйгарып коюшту. Чыныгы жеңишти, бул жеңиши биз кечеги жеңиш Мадумаровдун жеңишин мына 3-чү жолу биз алдырып жүрүп атабыз туугандар. 3-чү жолу алдырып жүрүп атабыз. Эми мен ойлоп атам, Кудай кааласа, ушул боюнча комиссия түзүлүш керек. Комиссия түзүлтүп, ошол 2011-жылкы шайлоодо, парламенттик шайлоодо 2011-жылы ошолордун баардыгын изилдеп чыгышыбыз керек. 2017 президент шайлоодо onu da izlep çıkışımız gerek. 2021 10 октябрда шайлоону да izlep çıkışımız gerek. Fakты менен коюп туруп, ушуларга жоопкерчиликтин баардыгын тартыш керек да. Баардыгын жоопкерчиликке тартышыбыз керек туугандар. Ошондо гана биз коомду өзгөртүшүбүз керек. Коомду өзгөртпөсөк туугандар, болбойт туугандар. Коом бузулган. Биздин коом ошол адал менен арамды айырмалабай, кара менен акты айырмалабай калышты туугандар. Мен дагы бир нерсе айтып кетем, ушул Тилекматтын ата-энесине сабырдуулук, ак ийилет бирок сынбайт. Мен билем, Тилекматтын аркасында канча деген күйөрмандар, тарапташтары бар. Мен да Тилекмат менен тилектешмин. Тилекмат бул уру эмес. Тилекмат кыргыз элинин канын ичкен эмес. Бул Тилекмат чиновник болуп иштеген эмес. Тилекмат жөнөкөй кыргыздын карапайым элинин жөнөкөй жигити, активист, патриот жигити. Биздин бийликтин күчү ушундай карапайым элдин балдарына күчү жетет, бийликтин баягы Райым Миллион башкаларга күчү жетпейт, ушул эле Жээнбековдорго. Себеби булар мамлекетти көчөгөн аркасында башкарып турган адамдар туугандар. Мен дагы бир жолу айтып кетем, бул Тилекматтын камалышы Жээнбековдор тиешелүү. Жээнбековдордун заказы ошо. Мен уккан информация боюнча, бирок толук билбейм, мен угушум боюнча айтып атам туугандар. Мен кыргыз элине ушул бир эле суроо берип кетиңиздер. Эмнеге Жээнбековдун убагында факты берип тургулады, факты бергиле деп Райым Миллион камалбады. Эми азыр Садырова ун чыкпай отурат Райым Миллион жөнүндө. Өзүңүздөр ошол суроону бериңиздер дагы. Өзүңүз жыйынтык анализ чыгарасыздар. Мен мага окшогон адамдар көп эле болсо керек, анан анализ чыгарат. Эмнеге Райым Миллионду мен айтып кеткен, буну саясатка даярдап атат. Силер таң калбагыла, эртең Райым Миллион келип туруп президент болуп калса, ага таң калбагыла. Же премьер-министр болуп калса, же дагы бир жерге отуруп калса, сиздер таң калбагыла. Себеби бул саясат туугандар. Саясатта ошондой экен, көрдүңүздөр. Не дейт? Могого жумушта бер болчу. Кудайга шүгүр, тууган. Ким мына Чыңгыз Омаровдой ишим өзүмүн иштеген жерим бар тууган. Мен сага көрсөтүп кетейинчи. Москва шаарында иштейм. Сага мен өзүмүн иштеген жерим көрсөтүп кетейинчи. Мында өзүмүн отурган офисим бар тууган. Кудайга шүгүр, интернет. Арам тамак менен иш кылбайм тууган. Адал тамак менен иш алып барам тууган. Мен бул саясатка аралашпайм дегем. Саясатка аралашпасам, мен мындай кайдыгер каралбадым. Эртеңки келечек, Кыргызстандын келечеги мага, Кыргызстан мамлекеттиги мага маанилүү экен, өтө маанилүү экен. Мен буну өз колума албасам, башкасы билбейм. Башкасы деле алса керек, бирок бизде баягы коркунуч бар экен да туугандар. Коркунуч бар экен, коркутуп, үркүтүп. Жумушумду кылып атам, Чыңгыз. Ал сага тиешеси жок болуш керек, Чыңгыз Омаров. Сага вообще тиешеси жок болот. Мен кааласам сүйлөйм, кааласам сынайм, кааласам айтам, элге түшүндүрүп кетем кааласам. Аны мен сенен сурап отурбайм, Чыңгыз, капа болбогун иним. Баягы акылыңа, деңгээлиңе жараша иш кылсаң болмок сен делечи. Ошон үчүн туугандар, эфирди бөлүшөбүз.
эфирди бөлүшөбүз, ар бир элге жетиш керек. Кыргызстандагы саясаттын болгон чындыгы мен айтып кеттим туугандар. Ошол мен айткан ошол бир команда азыр ошол көчөгөндөн отуруп башкарып атат. Тилекматтын түрмөгө отурушу ошолордон таандык, ошолорго таандык туугандар. Тилекматтын отурушу бир ай, ошо бир ай отургузуп, башка ошолорго сабак болсун деп, башка активисттерге ошентип камады. Эми Чыңгыз кыпчыламбы, сага кандай кызыгы бар? Мен аны өзүм билем да, кыпчыламбы, кыпчылбаймбы, Чыңгыз. Аны мен өзүм билем. Сага окшогон адамдардан сурап отурбайм. Мен айттым го сага. Чындыкта, акыйкатта адилеттик болуш керек да. Элге чындыкты айтып чыгыш керек. Жок дегенде мен айтпасам башкасы да айтыш керек. Мен айтам, колуман келишин чындыкты мен ушул эфир боюнча айтып турганга туура келет. Ошо кечеги Свердловский сотунда кайсы судья, мен ошол судья кайсы судья ошо өкүм чыгарыптыр бир айга. Ошону билишибиз керек туугандар. Ким ошого заказ берген? 7 этаждан бирөө приказ берген туугандар. Мерим Алдаярова зек болуп калсаң экен. Эми Кудайдын айтканы пешенеге жазылса зек болсоң жакшы экен да, көрүп атпайсың, президент болот экен. Зектер бизде президент болуп атпайбы? Эмне, мага жаман. Мен да зек болуп эртең президент болуп калам, Кудай билет да, туурабы? Сага кандай кызыгы бар дейт Чыңгыз оор. Эми мен мага кызыгым ошол. Менин келечекте Кыргызстан бала чакам мага окшогон убактылуу башка шаарларда, башка мамлекетте иштеп жүргөндөр ошол өзүбүздүн жерибизде иштесек, орун место, ошол орун местолор болсо ошол жерге барып биз иштесек. Мен Кыргызстандын экономикасын көтөрүлсө экен деп. Мына кечеги Азаттык радиосунда жүрөт Садыр Жапаров, мына ГЭСти куруш үчүн Өзбекстан менен келишим түзүптүр. Мына 30 жылдан бери бүтүрө албагандан кийин ошо 3 жылда бүтүрөбүз деп кече интервьюсун көрдүм. Бул чыккынчылыкка келет туугандар, ошону билбесеңер. ГЭСти биз өз акчабызга курушубуз керек болчу. Эми ошол Өзбекстан жардам берип курат экен. Эми ошол жерде Өзбекстандын долясы болуп калат туугандар. Бул чыккынчылык деп коет. Ал жер стратегический объект деп коет ал нерсеничи. Ошол эле билесиздер, Атамбаев убагында Атамбаев кыргыз газды $1 сатып жүрген Газпромго. Кыргызстанда эң кымбат газ алып иштеткен биз болобуз, Средний Азияда. Орта Азияда биз эң кымбат газ иштеткен биз болобуз, сатып алган. Себеби ошол эле Өзбекстан арзан, ошол эле Тажикстан арзан, ошол эле Түркмөнстан арзан, ошол эле Казакстан арзан. Бизге салыштырмалуу алардын газдары арзан тууган. Москвада отуруп алып сүйлөсүн го келди анда өнүктүрдө. Мен барсам, уна бар го, ким эле Тилекматка окшоп камап коет да, мен барсам азырчы. Ошон үчүн мен мына сыртта туруп алып, мен ошентип сынап, критика кылып туруп атсам, буларга жеткизиш кыйын болот. Мен барсам, мени обязательно камайт. Ошо Тилекматка окшотуп эле апарып мени камап коет туугандар. Ошон үчүн мен Москвадан кеңири коркпой сүйлөп аткан жерим ошон үчүн туугандар. Мен аны ачык эле айтам ошо. Мен бара турган болсом, Тилекматка окшоп эле 1 ай 2 айга ошо Свердловский сот 1 ай 2 ай камап коюшу мүмкүн. Анан ошол жерде сындырганга аракет кылат. Мен булардын саясатын билем да, политикасын билем, булардын методун билем да. Кайсы акчага бүтүрөбүз дейт. Бакиев бүтүргөн, Бакиев акча тапкан, булар деле тапса болот. Ого эмне керек? Акча табыш үчүн эмне керек? Саясатты туура жүргүзүш керек. Эми бул бийлик сабак албаган себеби ошодон болот да. Булар келишимге барып иретет да. Ошо келген жаңы бийлик келишимге барып иретет. Ошо эле айтып атпаймынбы? Садыр абаңар келишимге барды. Ошон үчүн бул иштеке кыла албайт. Ошо эле Райым миллионду, ошо эле Жээнбековду, ошо эле Коля Кыргыз эчтеке кыла албайт буларчы. Булар элдин көзүн боеп эле ошо мына камадык, көрүп атпайсыңбы? Сценарий кылып, камералар көтөрүп алып, үйүнө чейин барып, бизнес зданияга барып кол баяктап чыкты. Райым миллионду 260 миң штраф берип, соттон кое бергенде барып дагы алып келип, дагы камап коюптур. Бир 2-3 күндөн кийин клиникага чыгарып берди. Бул сценарий да. Буну бардыгы эле түшүнүп турат да ал нерсе. Түшүнүп туруп биз кыргыз эли ошону кабыл албай атабыз да туугандар. Ошону кабыл алганды үйрөнөлүчү. Ошо чындыкты булар бизди сценарий кылып туруп элдин көзүн боеп алдап атат. Ошону түшүнгөнгө мен сиздерге түшүндүргөнгө аракет кылып атам туугандар. Мен көргөн нерсени сиздер неге көрө албайсыздар ошол нерсени? Мен ошого таң калам да. Неге алданганды жакшы көрөбүз тууган кыргыздар, кыргыздарым? Неге алданганды жакшы көрөбүз? Биз дагы Кыргызстан эли, Кыргызстан Республикасы байыган,
күчтүү мамлекетти каалайбызбы? Кааласак туугандар ушуга окшогон чириген пириген пактакор сактакор ушуга көчөгөнүн аркасында отурган олигарх кыргыздын кан ичкендерди биз отургузганда гана кыргыз мамлекетине ошолор мүлктөрүн адам тапкан мүлктөрүн конфискалап этип кыргыз мамлекетине өткөзгөндө гана ошондо гана бизде тартип закон ордойт туугандар. Ага чейин туугандар өзгөрбөйт, эчтеке өзгөрбөйт. Кечээ мына азыр менин эфиримде отуруп атат, мына Бактар Касенов деп азыр отурат. Ушул Садыр Абанын тарапташы кечээ мага айтып кетти, башкасы Садыр Абадан башкасы келсе деле эчтеке өзгөрбөйт, отпайбы? Бул туура айтып атат, эчтеке өзгөрбөйт. Бирок таза адам келсе өзгөрөт да, ошону айтып кетейин деп атам. Мына Бактар угуп атсаң керек сен, азыр мен сага айтып кетейин. Таза адам келсе ошоло Садыр Абанга келген өзгөрбөгөн ошодон тууган. Садыр Абан келишимге бара койду, келишимге барбаш керек эле. Келишимге барбаганда буга бийликти карматпайт болчу. Ошол тууган, ошол разница болуп атат. Ошол эле. Эми бул айтып атпаймынбы? Бул Дача суудагы катастрофаны буга деле ошол бийлик күнөөлүү. Ошо мен айтып атпаймынбы? Көчөгөнүн аркасында отургандар күнөөлүү баардык. Ошолор тынчтык болуп атат да. Бул маселени көтөрөт, бирок чыкпайт результаты туугандар. Кыргыз эли маселени көтөрөт, бирок результаты чыкпайт. Себеби булар ошо көчөгөнүн аркасында отурган олигархтар жаап салып атат. Ошо кызыктар адамдар көп да бул нерсеге, ошол чыгып кетпесин депчи. Ошон үчүн Дача суудагы куулаган самолет бул бийлик да чечпейт. Садыр Абанын бийлиги да чечпейт, Жээнбектин бийлиги чечкен эмес. Атамбайдын бийлиги да чечкен эмес. Булар буга кызыктар эмес туугандар. Буну чукуп чыгам деп чыгарып турган кызыктар болгондо туугандар, булар 2 күндө президенттиктен алып коет. Ошон үчүн коркушат bundan чукулганданчы. Ошол туугандар. Мен бул эфиримди бөлүшүп кетсеңиздер жакшы болот эле туугандар. Бул эфирди бөлүшүп кетсеңер жакшы болот туугандар. Мен дагы болгон информацияларды айтайын. Мен көп эле информацияны айтам. Информацияларды айтып кетем. Билген информацияларым эми бул жеке өзүм пикирим. Мага эч ким мындай айтпа деп айта албайт. Мен эч кимге бирөөдөн карызым жок, айтпай кое отурган. Мен ушул кыргыз элине ушул жеткизип турам. Болгон билишим, билимими, өзүм билген информацияларды жеткизип булактардан алган информацияларымды жеткизип турам туугандар. Эми эмне дейбиз? Аманчылык, тынччылык болсун кыргыз элинде. Эми Кудайдын айтканы болот туугандар. Анан бир жагынан туугандар пейлибизди оңдосок туугандар. Акчанын кулу болбосок. Таза жүргөн адамды тандабай, ошол таза эмес, арам жүргөн адамды тандаганыбыз бул уже пейлдин бузулганы туугандар. Пейлдин бузулганы. Эми Айбек туура айтасың. Нуркожо атабыз кандай сыздады эле. Тилекматтын атасы да ошондой сыздайт. Эми ошону Садыр Аба көрүп турабы экен? Ошо эфиримди көрсө мен Садыр Абага кайрылып кетет элем. Мен сизди түшүнөм. Сиз ушул адамдардын кандай айтсам саясатынын курмандыгысыз. Мен түшүнөм бул нерсегечи. Эми акылыңыз болсо ушуларды өз ордуна коюп койсоңуз болот. Сизде статус бар. Мен тааныбаган президент болсоңуз дагы, бирок статусуңуз бар. Бирок сиз аны кыла албайсыз. Сиздин видеолоруңуз бар алардачы, компроматтарчы. Сизди любой момент жыгытып, жарга түртүшү мүмкүн. Мен аны түшүнөм, Садыр Аба. Бирок ушундай красиво кылып туруп, мына Путин убагында, Путин да ошо красиво кылганда убагындачы, мына Путин абабыз дагы бунда компромат, бунун үстүнөн да компромат болчу. Ошо компроматы бар адамдарды красиво саясаттан кетирип, түрмөгө тыгып, ошондой кылсаңыз болот. Менин ошол жеке оюм ошол эле. Ассаламу алейкум Садыр агам, элдик дейт. Эми элдик болуп көрүнүп атат. Касенов, самым деле элдик болбой калды да. Элдик болбой калды, ошону билип ал. Элдик болгондо ошол эле авиабилеттердин каттамдары Бишкек, Москва 60 миң болуп атат. Ошону түшүрсө болмок элдик болгондо. Ошол эле убакта Москва, Бишкек каттамы 15 миң сом. Ошо өзүңүздөр ошол суроону бериңиздер. Ошол эле элдик деп атасың, элдик болсо ошол эле Райымды камашы керек эле.
Элдикти отасың ошол эле Жээнбековдер камалышы керек эле. Элдикти отасың ошол эле кыргыздын канын ичип жүргөн чиновниктерди камаш керек. Элдикти отасың ошол 120 депутатты таркатып жоопкерчиликке тартыш керек эле. Ага кызыктар эмес, көрдүңбү да? Бунун өзүнүн ыктыяры эмес. Бул ошо каалап атат, ушу депутатты кое берейин деп. Буга аркадан приказ келип атат, көтүң кыз депчи. Турсун бул бир жылча туртурсун. Себеби кечегинде билесиздер, ошол эле биримдиктен мекеним Кыргызстан канчала деген акчалары кетти. Ошолорго булар шайлоого даярданып алалы деп, жаңы шайлоодо азыр башка партия менен барат. Ошол эле биримдикти мекеним Кыргызстанга аттары менен барбады. Ошол эле шайлоочулар башка ат менен, башка партия менен барат. Ошого даярданып алалы деп бир жылга жылдырышты да туугандар. Ошо бунун неге бир жылга жылдырылган себеби ошодан туугандар. Себеби эртең парламентке утуп келиш керек. Азыр боло турган болсо, азыркы менин анализим боло турган болсо, добушта азыр бүтүн Кыргызстан көп алып калышы мүмкүн, ошодон коркушат. Башка партиялар көп алып алышы мүмкүн, ошодон коркушат. Ошон үчүн булар кызыктар ушу күздө өткөнгө. Күзгө чейин булар даярданыш керек. Мына брачка бар эле ким? Ким берди? Ким бул? Бактыяр Касен. Мына брачка бар эле бир брачка бар эле. Аякта жүрөт. Кошуп койчу деп сураңдар. Bir efirime bir mesaj yapmanızı ve yenimet. Ana degen. Baktar Kasenov degen, ошол Садыраванын көмөтү. Ошол бала мага сурангандан эфириме чыгам дегенден азыр коштум. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кандайсың? Эним жакшыбы? Ден соолуктар жакшыбы? Иштер болуп атабы? Alhamdulillah. Кандай Темил байке, жакшысызбы ден соолуктарыңыз? Сонун. Өзүң Машалла, кандайсың? самый главный. Alhamdulillah. Эми сиздин эфирге конокко келип калдык. Биздин кыргызда жакшы сөз бар, конокту төргөт дейт. Сага суроону берем, өзүң эфириңди сүйлөп ала бересиң. Сага ошо бузбайм. Мен сүйлөшкүнгө сүйлөй турган сөзүңдү сүйлөп ал. Макул аны сүйлөп алайын. Эмечи, байке, просто мына түшүнбөгөн адамдар бензин баасы мынтип кетти, садыр келгени ойго окуй мынтип калды, тигинтип калды дейт. Бул дүйнөдө болуп жаткан нерсе болуп атат, силер аны бурмалап четкирип атасыңар, ал бир. Жакында Адахан Кимсанбаевич келди силерге туура эмес информация берип, мондай кылгыла деп план чийип кетти. Эгер ал чыныгы элдик болгондо, көпчүлүккө баш ийгиле, келгиле мондай колдон буттан алып кыргыз эли биригип туруп, келгиле мондай кылгыла деп айтып кетмек да, ал киши эмнегедир текебер болуп атат дагы деле. В том числе сиз дагы жаман көрбөңүз. Анан деген дүйнө жүзүндө болуп аткан нерсени трагедия кылып атасыңар силер, атайын элдин жүзүн буруп. Азыр эл 21-кылым, эл бузулбайт, эл бурулбайт. Биринчиден Садыр Нуркожоевич азыркы биздин аяк шансыбыз. Сиз ойлоп атасызбы, көчөсүз Бактияр Касенов айтты деп атпайсызбы, эч ким оңдой албайт деп. Ооба. Азыркы аякы шансыбыз Садыр Нуркожоевич. Эгер Садыр Нуркожоевичту дагы көрө албай тиги бул деп алып түшсөңөр, Кыргызстан вообще эки-экиден кырылып, эч кимди укпай калат. Дагы Адахан Кимсанбаевичиңер укпай калат да аны делечи. Мисалы азыр кыргыз эли бизде менталитет башка деп көптөн бери айтып келем. Бизде гейлер кенен басып калды деп сизге айтып атам. Келгиле ушинтип экөөбүз эки жакка бөлүнүп жүрүп, ушинтип ой сен жаман, сен жакшы деп жүрүп, тигине Кыргызстанда кыздарыбыз эмне кайсы жолго түшүп атат деп айтып атам. Сиз болбой эле Садыр зек дейсиз. Айтып өттүм, Садыр эмне себеп менен отурду эле депчи. Эл үчүн, жер үчүн да отурбады беле. Билет баасы дейсиз. Билет баасы бул жактан кетип атканда самолеттун ичинде 10-15-20 жакын эле киши болуп атат. Ал жакта кайра артка барып келген жолун актатыш үчүн ушундай кымбатчылык болуп турат азыркы тапта. Бир аз күндөн бул да иншалла чечилет деген дагы суроолор болуп атат. Пандемия негизи көпчүлүккө күнөөлүү. Продукциянын кымбаттаганына Садыр агам эмне атайын кымбаттаткыла, Кыргызстанда бензин ушунча болсун дедиби? Мына Россия шаарында нефть чыгат, нефть чыгат. Бул жакта баа биздикинен да кымбат турат. Сатып алчу бизбиз. Сатып алган бизде эмне арзан болуш керекпи? Биздин кайсы? Анан айтасыңар, жумуш орунду деген ушундай бизде жок, жумуш орунду тигиндей жок. Буга чейин 30 жылдан бери биздин политиктер тоноп, ушул канын соруп келген кыргыз элин. Мына Садыр Нуркожоевич айткандай, бизде өтүк чыгарган жана өтүк щетка чыгарган заводубуз жок экен, зубочистка чыгарган заводубуз жок экен. Туура да. Мына эми Садыр Нуркожоевич оңдоп келгиле баарын ынтымакка чакырып атат. Саясий куугунтук болбойт деди, мисалы, болбойт.
келгиле ынтымактуу баарыбыз жапа тырмак алалы деп мондай элди ынтымакка чакырып атасыздар, экиге ыдыратып атасыңар. В том числе конституцияга каршыбыз деп атасыңар. Анчалык Адахан Кимсанбаевди мен жаман адам дебейм. Саясатта орду чоң, жакшы адам деп эле билем мен ал кишини. Бирок ошентсе да ал кишинин кээде текеберчилиги жакпай кетет. Эмне себептен жакпай кетет? Ал киши ушунчалык акылдуу, негизи акылдуу. Ошол киши барып конституцияны кой иним өттүң туура болду деп мындай мындай калпагын кийгизип мындан ары элди сүйрө мынтип кет деп барып туруп кел мондай конституциянын баягына мен да жазышайын деп жазышып болдугула деп силердин тарапташтарды чакырып болдугула мына чыныгы бийлик келди окшойт, мына эл деп иштеп атат. Мурун эле өзү деген мен президент болуп калсам жаңы конституция түзөм, жаңы мыйзам кылам деди эле, андан кийин Садыр келип ошону кылып атса дагы анда дагы мага баары бир сабатсыз баары. Ал кишиге негизи өзүнө өзү деле жакпайбы дейм да, негизи жамандаган эмес, бетке айтам. Мен бирөөнү каралагандан алысмын, мен тролль деген сөздөн да алысмын. Чыныгы мекеним үчүн күйөм мен, элим жерим үчүн күйөм. Анан сизден сураныч. Жанагы Бишкекте жана камалган жана Билал дегендериңиз менен баары менен сүйлөштүм. Тот самый жанагы Тилек ким эле жанагы ошондо камалбады. Туура кылат. Камалсын ошого окшогондор. Даже мен туура эмес кылсам, мени камашсын. Мен мыйзам чегинде баарыбыз бирдей болушубуз керек. Мен туура эмес демократиялык өлкө деп эле анда тигине бетиңди гейлерибиз кенен басып атат. Анан мисалы сүйлөгөндө чындыкты сүйлө. Далил менен, факт менен сүйлө. Эгер сүйлөй албайсыңбы, текебер болбо да мисалы гыйбат кылба, бирөөнүн аркасынан жамандоба. Ал кишилерди туура камап атат. Камасын ошого окшогондорду жанагынтип сүрөтүн койбой, башка мына өткөндө ал киши, ал балам Билал деген балаңар мага да жазып атты. Мага жазды, экөөбүз сүйлөшкөнбүз ал экөөбүз. Өтө катуу кетип аткан. Негизи ал баланын камалышын талап кылам мен. Ошого окшогондордун баарын да, в том числе мен айтып атам, мен акталсын дебейм. Мен туура эмес кылсам, мени да камашсын. Бирөөнүн эме аброюна шек келтирип, бирөө жаман кылып аткан болсо. Анан Эмил байке, дагы бир жолу сизге ынтымакка чакырып кетейин. Келиңиз ынтымакка келели. Андан көрөк мына азыр данный время Москва шаарындасыз сиз дагы. Келиңиз то иш кылып коюңуз. Мен воентомер постко деле чыгарып атам. Бир кыргыз бир тууганыбыз жолдо келатып, границада калып калыптыр. Депорт болуп артка кетип, алмасы кирип, өзү кире албай калып, анан буяка келип, алмасын сатышып жүрөбүз мына. Андан көрө союш кылыңыз мына, алма. Машинам менен жумушумду таштап коюп, алма сатып жүрөм мына байке. Реклама кылып ким эле? Бактар. Жок, рекламасы жок эле, соопчулукка, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Мына мен ушинтип эле элдик болуш керек да, мына элдик болуш керек байке. Эмичи? Сен айтып кетейин. Сен ошо бензин бизде 45 сом болуп атат, берде деле 45 сом да, мисалы. Айлыктары кандай берди? Москвада айлыктар канча? Кандай? Москвада канча айлык? Бензин канча, айлык канча? Мындай да байке, айлыкка Садырагам күнөөлүү ушул айлыктын көтөрүлбөгөнүнө сизге суроо. Обратный суроо. Садырагам күнөөлүү, мына акырынан көтөрүлүп атат го, Делтатка экономикабыздын жөөтөп бийги го. Мыйзамсыз, неге сен зекти отпайсыңбы? Неге Садыраганы зектесиң? Кече эле ким эле зекпеле? Байке, кыз болду, энесин коркутат болбой, бизде нефти чыгарып, бизде нефти чыгарган заводдорубуз бар болуп, ушундай кымбат дейсиңер, ушуну тарысаңар болот эле. Бизде нефти чыкпайсыңбы? Адахан Кимсанбаев текебер. Сен Адахан Кимсанбаевди текебер деп отурбайсыңбы? Токсаң, сөз уксаң, сен текебер деп атасың. Сен ошол адам менен сүйлөшүп көрдүңбү бир жолу да? Көрдүңбү беле жакындан? Өзү айткандай. Өзү айтат го, сен сөз. Бактияр сөздүк. Мен сага суроо айтам. Ошол адам менен жакын сүйлөшүп көрдүң беле? Сен адамды билбей туруп текебер деп атасың. Сен бул баягы бирөөгө жөн эле шыйрак чыгарып атасың да, мен ошого түшүнбөй атам. Мисалы, мен катты мен баарын эле сабатсыз деп атпайбы? 5 миллион элдин сабатсыз деген жок. Абаң сабатсыз деп атат. Абаң планшетти кармап окуп атпайбы? Ошон үчүн сабатсыз деп атат. Ой, балекет болсун, балекет болсун. Мурун ким өлүп көрүптүр, жаңыдан. Ал деген карапайым элдик адамдык экени түшүндүрүлөт, ал коопчулук 30 жылдан бери эмнени кыйратты? Бактияр, сөз уксаң сен, сөз уксаң, мен реальный сөз айтам, факты менен. Кече келгенде, Москвага келгенде тосуп алганын көрдүң да, туурабы? Кече келген тосуп алганын көрдүң. Садырагам ол жолу кетип атат, Эмил байке, ол жолу кетип атат. Мына иншалла Казакстан кандай тосуп алды? Өзбекстан кандай тосуп алды? Россия кандай тосуп алды? Бактияр, Садырагам марионетка болуп калды. Ошо Рай миллионго, ошо эле Коля Кыргызга марионетка, ошо Жээнбековго марионетка болуп калып атат, чутасыңбы? Неге болсо камабайбы? Ошо Жээнбековду камасын, кече Үмүт деген жигитибиз өлдү, турабы? Токто, сен сөздүк. Кече 5-октябрда Үмүт деген жигитибиз өлдү. Адамдар
adamlar kolundan ayrıldı, gözünden ayrıldı. Tura. Oşorda oylagan adam barmı? Je yok. Sen ayta Ey, atasın Tilekmat'ты hamasın dep. Söz yok. Tilekmat taga salıştırmaga troll emes. Al aktivist bola. Sen troll